Калыстын ышкырыгын гана күтүп жаткан учурубуз. Мынакей ышкырык жаңырып беттеш башталды. Жана талас менен дарбаза ачылса, Асхат Мыктыбеков 8-номерде дегенче жеке жана ушул жерден саргыч кийимчендер камп командасы азыр соккудан кийин дегенче карасаңыздар азыр топто жана сокку гол! Ислам Кадырбек уулу. Бул Суперлигадагы 14-голу Ислам Кадырбек уулунун бомбардирлеринин бири. Ышкырык жаңыргандан кийин түзеле жер аркылуу тепти. Азыр болсо алыстан сокку орун алат. Жер аркылуу жана дагы бир сокку. Кезектеги жазгыруу андан кийин топту сактап калган болчу. Улан Батырбек уулу. Дегенче Улан Батырбек уулу баратат. Улан тепти. Жана кантип гол эмес. Бош дарбаза болчу. Тепкенге албетте атандаш тоскоолдук кылып калган. Жекеме-жеке сокку. Чыңгыз пас берди эле. Сол канатта ачык оюнчу бар. Пасты катуураак берсе, Чаул уланмак. Азыр бир атандаштан өттү жана тирөөчкө тийип кайтты. Ошол Жолдошбек анын жанынан пайда болгон. Азыр сонун пас жана гол! Кандай пас жана кандай гол! Чылыкты пайдаланып кетти. Бул Эрмек Айдаркул уулу. Эсепти 2-0 жет. Бул чалдан келсеңиз булайбы? Сокку тирөөчкө тийип кайтты. Талас топты оюнга кошуп атат. Адым сокку жана дагы бир сейв Чыңгыз Пензаев. Нарматуу футзал сүйүүчүлөрү кантиз Алиментий Бирлан Балтабаев ал 15 номер менен талас чабуулда жана ышкырык жаңырды. Жана гол! Жакынкы бурчта мына топ бата турган жери ачылып калган болчу. Дал Чыңгыз Пензаев алыскы бурчту тосуу үчүн кеткен болчу. Тосмо жакынкы бурчта топ бата турган сактап калуу үчүн дегенче азыр эки оюнчу кылат дагы бир дарбаза ачыга эки оюн жана пас бербейт беле. Ал азыр болсо гол эмес. Дегенче мына азыр топко жетип барды, пас берди жана гол! Ошентип Нурсултан Салымбеков голушка ашырды. Жана өтө маанилүү голду киргизди. Буга чейин биз мына Кутбедин Исраиловду өздөн келбек секунда жана сокку менен кошо убакыт соңуна чыкты. Ошентип 3-1 эсебинде Чыңгыз Пензаев керемет оюнун көрсөтүп жыйынтыгында